Assalamu alaikum, урматтуу бизди көрүүчүлөр, күйөрмандар. Биз мына бүгүн Шептердалга келдик. Шептердалда бүгүн сиздерге жакшы жаңылыкты жарыя кылып кетебиз. Бул аппаратты көрүп көпчүлүгү түшүндү окшойт. Ушул аппаратта Кыргызстан боюнча ушул байкелерибиз, Шептер десем өзүңүздөр күлүп калбаңыздар, эми буюрса Шеп болот бул байкелерибиз. Кыргызстан боюнча суу чыгарган эң сооптуу иш, ошондой эле суу чыгарган бул эң жакшы иш дегендей суу чыгарышып иштешет. Көп жылдык тажрыйбасы менен. Ассаламу алейкум. Салам ака. Кегиле кандай, жакшыбы? Иштер жакшыбы? Жакшы. Ассаламу алейкум. Учурашып коелу. Эми бул аппарат кимиңиздер жакшыраак сүйлөйсүздөр? Бул жага. Сүйлөй беребиз, келтиребиз. Жакшыраак түшүндүрмө берет окшойт. Жакыныраак келе берсең болот. Оператор. Бул жерде азыр эң биринчи эле суроо, канча метр казып койдуңуздар? Азыр уже 50-тен аштык. Где-то 52-53 метр болуп калды. Жакшы. Максимум канча метрге дейер казып бере аласыздар? Өзү 100 метргече казабыз. 100 метрге. Анан 10-20 метр кошуп 120ге чейин аракет кылып казышка не кылабыз. 120 метрге чейин, да. Анан эң биринчи эле адамдарга кызыктуу, мен мына жерге тагып алайынчы, кечиресиздер. Баары бир бул Шеп бияк сүйлөбөйт окшойт. Мен тагып алайын. Тырк болду окшойт. Эми ыңгайлуу болду. Баасын канчадан казасыздар эми муну? Баасы ар жерде ар кандай. Келишим түрдө. Биздин азыр биз турган жерибиз Кадамжай району, Орозбек айылындабыз. Бул жерде өзүбүздө боробой көп азыр иштеткен адам. Кыргызстандын бардык жериге барып, Кыргызстандын бардык жериге барып, аракет кылып, колдон келишинче не кылып суу чыгарганга аракет кылабыз. Эми ар кандай дегениңизде кандай? Эмне себептен эми ар кандай? Кыргызстан боюнча эми кыргыз болгондон кийин бир эле бакып койсок болбойбу? Бир баксак болот, эми ар жерди астын билиш кыйын. Анан көп жерди казалбай калган жерлер болот. Ошого жараша анан Таштак жер, жумшак жер дегенде, жумшак жер болсо арзаныраак казабыз. Таштак жер болсо кымбатыраак казабыз. Жакшы. Ошого келишим түрдө эле барып көрүп. Жакшы эле чыгып атабыз видео. Сонун, Эми бул аппаратыңыздар жөнүндө кичине түшүнмө берип кетсеңиздер, бул кайсы жактан келген, как чыгарат? Бул аппарат Кытайдан келген. Кытайдан келген. Кытайский аппарат. Жакшы. Канча турат эми бул аппарат? Билсек болобу? Эми аппараттын ценасы ар кандай эле. Ушундай иш жүргүзөм дегендер чыгып калар арабызда, ошолор үчүн маалымат. Аппараттын жаңы алам десең где-то 13 000 долларга келет. 13 000 доллар экен да. Кичине анан минус бөчкө алып, карета. Солярка менен иштейт. Портер керек, солярка менен иштейт. Портер, аппарат, солярка караңыздар. Жакшы. Мондай раствор менен ушундай эме кыласыздар, Бул эмне деген раствор эми бул? Эми ошо кызыл топурак менен эми шагалды көтөрүп берет. Угушум боюнча чопо деп коет. Чопо. Бунсуз болбойт. Буну сөзсүз эме кылыш керек. Бул жардамы кандай? Жардам ушул казган эме шагалды дөкө көтөрүп, кумду чыгарып берет. Жакыныраак алып келе берсең болот мына. Сүзүп көрсөтүп коелу. Мына. Бул жакта кумдар, растворлор ушундай болуп чыгат экен, мына караңыздар. Бул жакта мына насос атайын ушул жерден ушул могу чопону, растворду аралаштырып бул жактан айдап берет экен. Азыр шака иштеп. Сиздерге эле рахмат, ушундай мени кагып таштайт экен. Жагында наушниктен алып тагып алышыңыздар керек экен да. Звугу ушундай катуу чыгат. Бул жерде азыр канча болду баштаганыңыздарга? Биз кече баштадык эле, кече обедте. Азыр эми 52-53 болуп калды. Азыр 60 казабыз. Уже 5-6 метр калды. Бүгүн бүтүп, жууп, опсонойдун салып. Тапшырма канча метрге чейин болгон? 60 метр. 60 метрге чейин, Өтө сонун караңыздар. Кече баштасаңыздар, уже бүгүн буюрса бүтүп атат мына. Үйүңүздөрдө да көпкө багып уста багам деп кыйналбайт экенсиз. Караңыздар, бат келет, бат өздөрүнүн ишин мыкты аткарат, жакшы аткарат. Буюрса жер жумшак жакшы болсо, бат эле бүтүрүп туруп кетишет экен да. Сиздерге дагы эми канча бат-баттан болсо жакшы да. Жерди текшерип көрө турган мындай бир приборыңыздар, бирдекеңиздер барбы? Ал аппараттан бар эми бирөө текшерип берет. Ала отдельный акчага. Демек, мундагы жол жобосуну бар экен. Текшертип көрүшчү. Эми мында карап туруп эле бул жерде азыр өзүңүздөр билдиңиздер, что бул жерде суу бар экендигин, Эми бул айылдан бардык жерден эле суу чыгат. Казган жеринен эле суу чыгат. Чыкпаган жери жок дейм, бардык жер. Жакшы. Мунун эми чукулай турганын учудагысын эмне деп коет эле? Шарошка деп коет. Шарошка деп коет, Ошол эми ушул жерден да кичине сурап кетели, туугандар. Себеби ушунча чоң нерсеге рисковать этпестер да, сиздер деле туурабы? Шарошка. Канча турат эми ошол учудагысы?
Ал деле кымбаты $1000. $1000. Анан 70 миңден 75 миң. Карасаңыздар. Анан бул жакта мындай турбалар экен, а? Сеткалар, мына растворлор турат, мындачы, чопо. Анан мына бул турбаңыз азыр канча метрлик ушул турба? 4,5 метр. 4,5 метр. Ушуну улап түшүп кете беребиз. Ушул жерде азыр комплектте сиздерде 100-120 метр турба бар экен. 100 метрге чейин турбабыз бар, 20 метр. Ушуларга уланып. Бир штугу канча турат эми бул турбаны? Азыр эми билишимче где-то 12 миң, 13 миң сомго турса керек. Бир штук турбасы. 12 миң, 13 миң караңыздар, бир турба. Жакшы, мындай күлүштөр бар экен, урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар. Кармасам болот экен, караңыздар, муну менен ушундай салып туруп, мына жерден ушундай бурап туруп, ушинтип иштеп. Ошол эми дагы эмне суроолорду бергибиз келип атат. Раствор бул, мынау эме кылганыңыздар бул кандай болот? Бул кайсы жактан алып келдиресиздер? Менимче бул айылда өзүдө жок болуш керек. Бизде айылда жок, эми ошо башка айылга барып келебиз. Башка айылга. Сатып аласыздарбы ал растворду дагы? Ал деле акча, караңыздар. Турбалары өзү бир 13 миң болуп атат, караңыздар. Бул жагда бир 12 миң долларлык аппарат. Эми бул дегеним эми кээ биркилер бар. Кымбат дегендер үчүн айтып кетейин дейм да эмичи. Демек, ар бир жердин баасы ар кандай болот экен да? Ар жердин баасы ар кандай. Жердин кыртышына карап. Жакшы. Бакыт аке атыңыз, Бакыт. Эмне себептен эмне ушул ишти тандадыңыз эми? Билбейм эми, Тиричиликте. 3 жылдан бери жүрөбүз ушу иштеп. Жакшы. Суу чыгарганбыз, соопу көрөк иштейин депсиз да? Бар болуңуз аке. Иштериңиздерге ийгилик. Бул жакты эле айлантырып тартып көргөзүп койсоң болот. Болду, Бакыт аке, биз сизди бошоттук. Менимче аябай байкебиз дагы сөзгө жок, бирок кыстап жүрүп мына караңыздарбы, сүйлөттүк. Эми биздин ишибиз, жумушубуз ушундай YouTube реклама болгондуктан биз сүйлөгөн адамды сүйлөткөнгө аракет кылабыз да. Караңыздар, бул жакта микрофонду өчүрүп койсоңуз болот, тырык болгондо менин да сөзүмө мишет этип калат. Мына караңыздар, бул жакта ушундай скоросттары менен экен. Өчүрбөй туруңуз, ал керек экенсиз бул жакка. Могул жана кичине сурамжылоо жүргүзүп кетели, бизге кызыктуу да, бизбе болсо көрүүчүлөр үчүн. Өчүрүп койдуңузбу? Мындай сүйлөй бериң чындакчы. Бул азыр скоросттар, канча скоростка чейин бул техника аппарат? 4 скорост. 4 скорост. Турушу ушундай, турушу 4 скорост, эми. 4 эле скорост болот экен да. 3 менен 4-дү көрөк иштетебиз. Эсептеп көргөнсүздөр, саардан кечке чейин эми токтоо тынымсыз иштесе канча литр солярка жейт эми? Эми бир 10 саат иштетсек, бир бак солярка иштетебиз 20 литрге чейин. 20 литр, жакшы эле. Солярка менен, бул жагы тростор менен деңиз, Жакшы ремендер. 4 скорост экен да демек. 4 скорост. Аппарат жаңы эле да пока, Эми бушне эми иштетилген аппарат иштетип. Канча жылдан бери иштеттиңиздер бул? Бул уже 4-жыл болсо керек. Жакшы. Дөңгөлөгүнөн шамалата берсин дейин десек, эми дөңгөлөгү жок, бирок узагына сүйүнтө берсин. Караңыздар. Ошол эми урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ушул суу чыгарган байкелерди тартып чыгарыш болду. Сөзсүз жакшы комментарий калтырыңыздар. Эң жакшы комментарий калтырган, ошондой эле эң көп лайк чогулткан комментарийге дагы бизде өзүнчө жакшы белегибиз болот. Эгер сиздер ушул байкелерибизди ошол адам пешенеде ба эки тоо көрүшөт деп коем да, ёлки. Эки адам көрүшөт, эки тоо көрүшпөйт дегендей. Балким ошол комментарий жазган адам ушул байкелерди заказ кылып калышыңыздар мүмкүн. Ошол моментте эстетсеңиздер, сиздерге сонун скидкалар болот. Бул жакка дагы айлантып көргөзүп койсоң болот. Мына караңыздар, бул жерде чыныгы мээнет мына вот жерден чукулай, темирлер, турбалар көтөрүп, тарака туруп, мына азыр эле биз видеонун башында көрдүңүздөр окшойт, тарака тарак иштегенде ол жерде отуруп алып. Ушунун өзүгө да рахмат айтыш керек. Бул мени кагып тарак кылгандагы ол нерв да керек экен ага. Андан ошондой эле мына караңыздар, мына раствор бул жакта мындай эле бир көргөзүп коелу сиздерге. Мындай кылып раствор мындай сары топурак экен да. Мынакей. Бирок эң жакшы жерлер жакшы жер болсо 2 күндө бүтөт экен. Мына караңыздар. Эми биз буга чейин дагы анча-мынча ушундай буройлор жөнүндө рекламалар чыгарганда комментарий калтыргандар бар эле. Кээ биркилери жакшы ой пикир калтырат, азамат ушундай эл кызматына. Кээ биркилери айтат, 2 күндө эле ушунча сомду алып кетип калып атат дегендер үчүн жооп та. Мына караңыздар, мисалы бир турба эле 13 миң болуп атат. Ошондой эле учудагы ба чукулай турганы шарошка деп коет экен, $1000 турат. Караңыздар. Риск да бул деле чоң риск. Ошондуктан менимче ошол немеге стоит эле го дейм, айтылган багач. Бирок жүрөгүңүздөр түшпөсүн, бул байкелер дагы жакшы эле байке экен, мына инсаптуу эле, эми келишим баада деди, эми
мынанча сомдон чыгарып беребиз деп айтыш чындыгында кыйын экен. Мисалы Баткенде өзүнчө бир башкача жери, алыс жер, жакын жер дегенде Жалал Абадта өзүнүн жери башкача, мисалы Ноокаттын жери башкача дегендей ар бир жердин ар кандай экен да баалар. Кыскасы коркпостон төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар. Буюрса байкелерибиздин техникасы иштеп берип турса, зып барып туруп сиздерге зып эле сууну чыгарып берет. Ушундай жакшы өнүккөн заманда, вот заманбап жашоодо заманбап кылып үйүңүздөрдүн мына үй жакта бир көргөзүп койсоң болот. Үйүңүздөрдүн мындай жанадан сууну чыгарып туруп, өзүңүздөргө сонун условияларды куруп, маза кылып жашаңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сөз төмөндөгү номерлерге чалып кайрылыңыздар. И каналга катталып коюңуздар. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз.